түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз акыркы мезгилдерде коомчулукта түрдүү түшүнүктөрдү жаратып, дүрбөлөңгө айланып бараткан кийим маселеси туурасында маек жүргүзмөкчүбүз. Жогоруда биз белгилеп өткөн кыргыз кийими оңолобу же жоголобу деген суроолуу теманын алкагында өздөрүнүн түшүнүктөрүн түшүндүрүп берүү үчүн келген конокторду тааныштырып өтөлү. Калин Сыдыкова 1958 жылы 25 январда Нарын областынын Жумгал районуна караштуу Чаек айылында туулган. 1982 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүткөн. 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик телерадио компаниясында, 1995 жылы эл аралык Чартарап газетасында башкы редактор болуп иштеген. 800дөн ашык аналитикалык курч макалаларды жазып, бир нече илимий китептерди кыргызчага которгон. 2009-2011 жылдары Улуттук жазуучулар союзунун секретарлыгына аялдардан биринчи жолу шайланган. 2013 жылдын июлунан тартып Ишен Аларабаев атындагы университетинин ардактуу профессору. Кыргыздын улуттук өзгөчөлүгү улуттук тили менен кийими. Эгерде кыргыз мындай сырттан келип аткан кысым менен, күч менен, акча менен алдап арапташа турган болсо, араптын жанагындай Иран, Пакистандын кийим кие турган болсо, артына кетип жоголот. Эгерде өзүнүн улуттук кийимин байыртадан кыргыз энелер жасап келген кийимдерин сактап, аздектеп, реформалап, жакшынакай кийинип жүрө турган болсо, кыргыз өзүн сактап калат деп ойлойм. Акимжан Эргешев 1969 жылы Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Кыркол айылында туулган. 1991 жылы Бишкек шаарындагы алгачкы ачылган Ислам институтуна кирет. Ал жерде 1996 жылы аяктап, ошол эле жылы жаңы ачылып жаткан Кыргыз араб факультетине котормочу болуп ишке киришет. 2001 жылга чейин ошол жерде эмгектенүү менен бирге тилчи котормочу кесибин кошо окуп бүтүргөн. 2001 жылдан ушул мезгилге чейин алгач ачылган Абдулла бин Аббас Куран окуу жайында жетекчилик кылат жана андан тышкары Көкжар жаңы конушундагы Ал-Мунара мечитинде баш имамдык кызматында өтүп келет. Бизге динибиз гана ушул улуттук дөөлөтүбүздү сактап келет. Андыктан диний кийим болобу, диний кийимдин диний талапка ылайыктуу болгон улуттук колоритке ылайыктуу кийимдер болобу, ал нерсени кийинип жүрүүгө шарият эч качан каршы эмес. Биздин студияга куш келипсиздер. Алгач ушул акыркы мезгилдерде Кыргызстанда ушул кийим маселеси өтө актуалдуулугун арттырып, коомчулукта бир дүрбөлөңдөрдү салып келет. Чындыгында бүгүнкү кийинүү формасына сиз канааттанасызбы, канааттанбайсызбы? Мен канааттанбайм, анткени бул кыргыздын кийими эң мыкты формасы жагынан дагы кооз, салтанаттуу, анан күндөлүк турмушка да ылайыкташтырып, анан кыргыздын дүйнө таанымын чагылдырган, кыргыздын жашоосун көрсөткөн кийимдерден да бул кыргыздын кийимдери кыргыз аялдарынын эң чеберчилигин көрсөткөн, искусствосунун, маданиятынын жеткен чегин көрсөткөн, дүйнөдөгү кийимдердин эң жакшысы, ыңгайлуусу, сапаттуусу дагы ушу кыргыз кийимдери деп эсептейм да. Анан бүгүнкү тилекке каршы моногореки акыркы 20 жылдын ичинде тышкы күчтөрдүн аркасы менен ислам маданиятына, исламга жамынып, бүгүнкү күндө ошол жакты сырттан окуп келген окумалдар ошол эркинде кийимдерди биздин кыргыздын кыздарына кийгизгенге аракеттенип, анан көпчүлүгү кие баштады. Бул эми диний деле кийим эмес, бул деген эменеки Ирандын кийими, ирандыктардын кийими, Пакистандын кийимдерин кийип атабыз да. Эми үчүн бүгүнкү күндө биздин жаштар ошол эки кыргыз кийимин жокко чыгарып атат. Кыргыздын кийимдери башка улуттан бири-бирин айырмалап турган эки гана нерсеси бар. Бул улуттук тили, анан улуттук кийими. Бүгүнкү күндө мына 75 окуу жай бар экен диний, 91 мектеп бар экен, 10дон ашык ислам университети турат. Мына ушул жерде окуган балдар кыздардын баарын карасаң эле ошондой жана капкара болуп, кийимди чубалтып алып, Ирандыкын, Пакистандыкын кийип жүрөт. Балдар болсо ак дамбал кийип жүрөт. Ачарбактай болуп. Анан кийин ал кыргыздын кийими мына тоол шарттарга, муздак жерге шартталып чыгарылган өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да, баркыттан, чий баркыттан болобу, бом баркыттан болобу, ушундай жакшы көрктүү жана суусар тебетейлер, көрпө тебетейлер менен жасалган жакшынакай баш кийимдери бар. Кыргыздардын болсо шөкүлө, топу, жанагындай элечек деген жакшынакай кийимдери бар. Бүгүнкү күндө ошолорду ыңгайлаштырып чыгарса болот да. Ал эми үчүн мынакей бизде биринчиден динчил болгондон мурда адам болуш керек да. Биз ошо кыргыздын атасынан, кыргыздын энесинен жаралгандан кийин кыргыз ошол өзүбүздүн кийимибизди сыймыктанып кийишибиз керек да.
Касым Тыныстановдун айтканы бар, өзүңдүн дилиңди, ишенимиңди, анан кийин жанагындай үрп адатыңды аяр сактагын, көзүңдүн карегиндей сактагын, ал сага абал суудай керек. Анткени сени башка элден айырмаланып турган өзгөчөлүк ушулар деп, мына биздин улуу агаларыбыз ушундай үйрөттү да. Анан кыргыз жакшынакай кийимдерин кийип келаткан, эми жана кара кыргыздын салтына келе турган болсок, жана кара кийген айылдар жанагы күйөөсү өлгөндө, жоготуу болгондо тул калган катындарга кара кийчи. Ошонун төркүндөрү аш болгондо, 40 ашынан эмес, чоң ашы болгондо, аны алып отко ыргытып, ушу менен жамандык келсин, жакшылык келсин деп аны өрттөгөн да. Азыр эми биздин кыздарыбыз турмушка чыкпай туруп, жана ислам мектептеринде, медреселеринде тияк биякта окуп атып, эми ошондой кийип жүрөт. Кыргыздын кыздары тул калган эмес да. Бул улуттун жүзүн, кейпин бузуп атпайбы? Кейпин бузуп атат да. Татынакай болуп кийине берсин, Кудайга ишене берсин, намазын окуй берсин, ага эч ким каршы эмес. Азыр ушул жерден бир маселени белгилеп кетеличи. Чындыгында адам баласын башка жандыктардан өзгөчөлөп турган акыл менен кийим деп дагы белгилеп келишет да. Эми ушул кийимди эмне үчүн кийет? Адам ушуга бир токтолсоңуз. Кийимди адам абийирин жабыш үчүн, анан кийин биз жана климаты суугураак, салкыныраак эл жашагандыгына байланыштуу ошо калың кийимдер, жука кийимдер болуп, атайын ана сыйда кие турган, жөнөкөй күнүмдүк турмушта, жашообузда жөнөкөй күн кечире турган убакта кие турган кийимдерди атайын ойлоп чыгарышкан. Рахмат. Айтылган жүйөлөрдүн канчалык бир деңгээлде чындыгы бар жана бул кыргыздар чындыгын арапташып баратабы? Бул нерсе менен кыргыздын кийими жоголуп кетүү коркунучунда болобу? Кандай дейсиз ушуга? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла ырайымдуу жана боорукер жараткан аты менен сөзүмдү баштаймын дагы. Алгач менин урматтуу эжекем, Калин Сыдыков эжекебиз эл жер тааныган, мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон эжекебиз отурат конокто. Чындап эле сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, кийим бул инсандын абийирин жабыш үчүн, анын уятын, анын намысын коргош үчүн кийилет. Андыктан биздин кыргыз кийимдери так ошол сиз айтып аткандай сөлбүрөө эмес, сөлбүрөлүп кийилген. Себеби дегенде ошол сөлбүрөлөнгөн учурганда, узарган учурда денен мүчө бойду толук жаап, ошондон кыргыздын кыздарынын көркүнө, кыргыздын байбиче энелерибиздин көркүнө чыгарган ошол кийим болгон. Андыктан биз айтсак болот, азыркы учурдагы эжебиз баса белгилеп өткөн кийим кийүүдөгү маселе бир гана дин түшүнүмүндөгү, дин тутунган адамдарга тиешелүү маселе эмес, балким жалпы кыргыз улутуна тиешелүү сөз деп кайрылганы оң болот эле. Эмне үчүн дегенде биз бүгүн дин тутунгандардын аркасында сүйлөгөн жокпуз. Биз бүгүн кыргыз жаштарынын аркасында сүйлөп атабыз. Кыргыз жаштарына тиешелүү, кыргыздын келечегине, кыргыздын болочогуна, анын өсүп келе жаткан жаңы муунуна тиешелүү сөз сүйлөп жатабыз. Ал учурда биз сөздү жалпылап кайрылганыбыз оң болот. Ошондуктан мен айткым келген нерсе, биз бүгүн моундай болгон келбеттен мурда өзүбүзгө бир жолу назар салганыбыз абзел болот. Эмне үчүн дегенде кыргыз эч качан өзүнүн абийирин ачып, өзгөчө кыздын, аялдын намысын жерге тебелеп, аны эң акыркы сорттогу макулук катары кабыл албашыбыз керек. Анын баркын, анын сыйын, анын урматын түшүрүп аткан нерсе ушул келбет болуп саналат. Андыктан урматтуу Калин эже, сиз менен биз эгерде сөз козгочу болсок, келиңиз кайсы бир топко токтолбостон, жалпы кыргыз жаштарына токтолойлук. Жалпы кыргыз жаштарынын жаңы муундун келечеги жөнүндө сөз кылалык. Мына ошол негизде балким биз элибизге пайдалуу бирдемке суна алабыз деп ойлойм. Жоголбойбу ушул арапташып, кара кийип, жанагындай бир ушундай маселелерге коомчулук оролуп калды деп жада калса биздин президент дагы ушундай бир белгилеп өттү ошол. Мен түздөн түз айтат элем, урматтуу президентибиз ал өзү көрбөстөн туруп кулагына жеткен сөздү гана сүйлөдү. Эгерде өзү аралашып көрүп, өзү элди аралап, алардагы болгон турмуштун, же болбосо маданияттын деңгээлин көргөндө, урматтуу президентибиз ал жерден өзүнүн энесинин сүрөтүн, чоң энесинин сүрөтүн гана көрмөк. Эмне үчүн дегенде биз ар бир кыргыздын анын колоритине, анын эзелки маданиятына, кийим кийүүдөгү болгон маданиятына токтолчу болсок, кыргыздын карысы дагы, жашы дагы, эркеги да, ургачысы дагы абийирди, намысты, эжекебиз белгилеп өткөндө биздин улуттук дөөлөтүбүздү чагылдырган кийим болгон. Ал эми могул кийим урматтуу президентибиз эмне үчүн бул жөнүндө сөз кылбады?
Эмне үчүн ушундай болуп келген? 20 жылдан бери бизди каптап кирген жат маданият жөнүндө сөз ачпады. Албетте, бул кеңеш коопсуздук кеңеши диний тармактагы болгон коопсуздук кеңеши болгондуктан балким буга токтолгон жок. Бирок ошол учурда баса белгилеп өткөндүгү зарыл болот эле. Эгерде биз чындап эле жалпы элибизди улуттук кийимге кайтаруу максаты коюлган болсо, анда баарына бирдей улуттук кийимге өзүнүн келинчегинен тартып, кызына чейин, кызматкеринен тартып, секретаршасына чейин ошондой кийим кийүүсүн милдет кылыш керек болчу. Бул жерде бир гана басым жасалган нерсе кайсы бир деңгээлде саясий маселенин дагы көлөкөсү түшүп турат. Эмне деген нерсени айтасыз? Бул жерде биздин урматтуу президент абдан туура белгиледи. Ал дин болсо дагы, дин болбосо дагы туура айтты да. Анткени кыргыздын жанагындай кара кийинип атканы кыздарынын. Анан ал тиги динге тиешеси болбосо дагы, бирок динге тиешеси бар. Анткени ошо эрекиндей медреседе жана эме диний окуу жайларында окуган кыздар кийип атпайбы аны? Жөнөкөй эле кыздар кийген жок. А кээ бирөө жанагындай динди фундаментал жана кабыл алган эркектер аял келинчектерин мындай кысым көрсөтүп, зордоп ошондой кийим кийип атат. Эгерде ошо балдар өзүнүн кыргыз экенин, кыргыз энеден, кыргыз атадан туулганын мындай туулгандыгынан уялбай турган болсо, өзүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн, каада салтын сактап, ошо эки келинчектерине кыргызча кийинтет эле да. Кой десең болбой майнынан жанагы биздин улуттук кийимдер айылдарда ушу суук күндөр болсо дагы акдан балчан жүрүшөт. Эгерде илгери акдан балы кийген аны бир тиги эмедей көрүшчү, кепиндей көрүшчү да. Азыр мына ушу бүгүнкү күндө дагы Өзбекстанда жанагындай Пакистандын кийимин кийген же болбосо Ирандын кийимин кийип бараткандардыкын милициялар токтотуп алып, бул өзбектердин менталитетине туура келбеген кийимди кийип жүрсүз деп биринчисин эскертүү берет. Эгерде экинчи болбосо анан жазалоонун өзүнүн тартиби бар. Демек бул улут өзүнө өзү жана глобализациядан, ал дин жагынан келеби, финанс жагынан келеби, же экологиялык жагынан келеби, кандай жагынан келсе дагы ошол улутту коргоп калуу, улутту сактап калуу, ошол эки кылымдан кылымга, мисалы кыргыз улуту сакталып калыш үчүн кыргыз өзүнүн тилин дагы, анан кийин момундай тиги кийим кечегинди сакташыбыз керек. Анткени ал жөн эле бүгүн жаралып эртең өлүп калчу нерсе эмес да бул. Кылым карытып кыргызды сактап келген, кыргыздын өзгөчөлүгүн көрсөтүп келген кийимди биз эмне үчүн чалышыбыз керек? А бүгүн биздин жанагындай кийим тиккен ишмерлерибиз, чеберлерибиз кыргыздын ошо кийимдерин татынакай кылып, реформалап, бүгүнкүгө ылайыкташтырып, жаштарга дагы карга да ылайыкташтырып жакшынакай чыгарды. Анан кийин динге тийишпе деп атпайбы, динге тийишибиз керек. Анткени ошо дин аркылуу жана башкалар келген аркылуу ушундай нерселер келип атат. Ошону биздин ата-энелер айтса, мындай укпай калган балдар бар, кыздар бар. Анан кийин ошо экини жанагы ислам дининдеги жана окуу жайлардын жетекчилери, ошо эки окутуп аткан мугалимдер, мисалы Аким мырзага окшогон кыргыздын эле кийимин кийип бергиле, мындай кылгыла, кыргызча салынгыла деп айтса, ошо кыздар бул устаттарын угат беле деген сөз да. Анан кийин эми чет мамлекеттен көптөгөн реакционный багытта кыргыздын улутун жокко чыгарыш үчүн, талкалаш үчүн, салт санасын сызып салыш үчүн болуп, сырттан окуп келип аткан, исламды окуп келген балдар кыздар да бар. Ошолор дагы момундай фундаментал жагын алып атат да. Анан бир мамлекетти экинчи мамлекетке көчүрүп келбешибиз керек да. Биз бүгүнкү берүүбүздө кайсы бир тарапты күнөөлөп же кайсы бир тараптын айыбын ачууда эмеспиз. Биз өзүбүзгө тийиштүү, өзүбүзгө таандык болгон кайсы бир элементти аныктап алуунун үстүндө турабыз. Андыктан эжемдин сөзүнө жооп катары айтат элем, бизде эч кандай дин аркылуу улут жок болгон эмес. Тескерисинче дин аркылуу улуттар сакталып келген, урматтуу эжекем. Эгерде биз кыргыздардын тарыхына кайрылчу болсок, кыргыздар 10 кылымдап дин менен жашап келишкен. Анда эмне үчүн кыргыз улуту жок болуп кеткен жок? Тескерисинче кыргыздар кече 18-жылы Кызыл аскер же болбосо Октябрь революциясынан кийинки орустардын баскынчылыгынан кийин кыргыздар жок болду. Ага чейин кыргыздар кайра жашап келди. Ага чейин кайра кыргыздардын улуттук дөөлөтү сакталып келди. Ошол эле өзбектер дагы, ошол эле тажиктер дагы, ошол эле түркмөндөр дагы 10 кылымдап ушул динди тутуу менен алар өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүктөрүн сактап калышты. А бирок ошондой бизге окшогон эле улуттар болгон, якуттардын же болбосо ошол Россиянын чыгышында калган, Россиянын кайсы бир бөлүгү катары катталып калган элдер динсиз болгондуктан алар жоголуу астында турат эжекеси. Сиз маданияттын ишмери катары, жазуучу катары, элдин кишиси катары сиз эми жалпы көз карашта сиз эмне баалаңыз. Биринчиден айтарым, дин эч качан
канчалык окуткан болсо дагы улутту жок кылуу үчүн эмес, улутту кайра тургузуу үчүн гана кызмат кылат. Сиз эч качан мындай сырттан туруп баа бычпаңыз. Эмне үчүн дегенде, дин окуп келген жигиттер, алар өздөрүн кыргыз катары тууныйт. Мен өзүм дагы дин окуган киши катары, өзүмдү кыргыз катары таанып, башымдан калпагымды түшүрбөй жүрөм. Эгерде менин диним жолдон чыгарган болсо, мен 25 жылдык дин үстүндөгү эмгегимде бул калпакты чечип коюшум керек эле. Эмне үчүн мен муну сүйүп кийип жүрөм? Себеби дегенде диним ошол нерсени үйрөтөт. Эмне үчүн биз кыздарыбызга узун кийгизебиз? Себеби дегенде биздин жогорку окуу жайларыбызда моундай болгон кыздар толуп кетти. Мугалимдерибиз ошону кол чаап күтүп алчу болушту. Эгерде эжекебиз өзү дагы кийип келбесе, ошондой кийип келген кыздарга эч качан сын айтпачу болду. Керек болсо өзүнүн кызын ошондой кийгизип туруп чыгара турган болду. Кана сиз айтып аткан кыргыздын дөөлөтү? Жок, сиз айтыңызчы, макул. Сиз ислам динине жаманбаңыз. Бирок мен жаманган жокмун. Сиз мугалимсиз. Мен жогорку билимдүү жигит катары сизге кайрылып атам. Сиз ошолорду окутасыз. Сиз мугалимсиз. Бирок эмне үчүн ошо кыргыздын кыздары хиджаб кийип ошо сиздерге барат? Эмне үчүн сиздер ошону себеби дегенде биздин башка окуу жайлардагы кыздардын кейпи моундай болуп калды. Жок. Ошон үчүн биз ушул кейптен чыгарып атабыз. Сиз көрсөтүп коюңуз ошол. Мына кыргыздын кийимин кийсе болот да. Сиз айткан абийирди жаап турат бул кийим. А булчу? Жок, бул кыргыздын кийими эмес да. Сиз айткан абийир гана. Жок, бул кыргыздын кийими эмес. Университеттерде кийип атабы кыргыздын кийимин? Кийип аткандар бар. Кийип аткан бар. Канча пайызы? Сиз динди эметип атасыз, коргоп атасыз. Жок, коргогон жокмун. Мен пайызын билбейт экенмин. Кыргыз жаштары жөнүндө сүйлөп атам. Кыргыз жаштары жөнүндө болот сөз. Мына азыр канча пайызы моундай жүрөт? Жогорку окуу жайларында, мисалы, Сауд Арабиядамы башка жактан келген жана ислам тутунган мамлекеттерде, мисалы, теология факультеттерин ачып, акчасын берип, анан кийин ошо факультеттерге кирген, теология боюнча, тиги боюнча окуган кыздар, балдарды хиджаб кийгиле деп заставить этип атпайбы азырча. А биздикилер болсо ошол экилер берген финансирование үчүн тигин таманын жалаганга, сатылганга уже ылайыкташып бөпөңдөп турат. Бизде мында улуттук позиция, улуттук стратегия болуш керек да. Ансыз болбойт. Бул жерде ошондуктан мисалы сиз жакшы мугалим катары, эгерде сиз ошол ислам динин сиз күнөөгө жыгып, жок, мен ислам деп аткан жокмун, ошо окуп аткан кыздар, балдар да. Балдар кыздар. Сиз айтып атасыз, биринчи айттыңыз. Кыргыздын кийим кийсеңиздер болот да. Алар күйөөлөрү зордоп, аларды коркутуп кийинтет дедиңиз. Экинчиден, келген кайсы бир ишкана же болбосо кайсы бир уюм болсо, алар ошолорго акчасын берип, азгырып кийинтип атат дедиңиз. Эч кимди зордой албайт. Себеби дегенде биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Сиз экөөбүздү мамлекеттин конституциясы коргоп берет экөөбүздүн укугубузду. Эгерде кайсы бир аял өзүнүн күйөөсүнүн алдында кордук көрүп, кайсы бир өзү каалабаган кийимге өтүп бараткан болсо, сотко толук кайрылууга укугу бар эже, муну баарысы билишет. Ошол эле учурда жогорку билимге ээ боло турган биздин студенттерибиз дагы окуп аткан жерине барган учурда, алар ошол маданиятты таанып, ошол маданиятты өзүнүн түпкү нукура асыл маданиятына туура келгендиктен аны ошол нерсени тутунуп жашап атышат. Эгерде алар укугу тебеленип, алар сатылып кеткен учурда, алар эч кандай өзүнүн ишкерлигин жүргүзө алмак эмес ал жерде. Себеби дегенде биздин мамлекет демократиялык мамлекет. Ошо жаштар, жаш келиндер, жигиттер өзүнүн кыргыз кийимин кийсе болобу, хиджабтын ордуна болот да. Кыргыз кийимин кийип келгенде эч ким каршы эмес. Кана ошону биз колубуздан келтирип, азыр мен жөнөкөй, мен костюм алып кие турган болсом, муну 1000 сомго киемин. А бирок улуттук колоритке салынган костюм болсо, мен аны 5000ге сатып алышым керек болот. Себеби дегенде ал кол менен жасалат. Ал көп жумушту талап кылат. Ар бир үй бүлөнүн, ар бир окуучунун, ар бир кыздын ал нерсени сатып алууга кудурети жетпейт эже. Эгерде биз мамлекеттик деңгээлде маселени көтөрүп, президентибиз колго алып, ошондой болгон колориттүү кийимдерди чыгарган болсо, кантип биз кийбейлик? Биздин динибиз ал нерседен тоспойт. Биздин динибиз сиз айтып өткөндөй, кыздарыбыздын абийирин жапкан болсо болду. Эгерде ошол абийирдин үстүнө жанагы кыргыздын өзгөчөлүгү белгиленип турган болсо, биз муну кийинип, сүйүнүп киймекпиз. Даже биз кол чаап киймекпиз. Ал нерсе себеби дегенде бизге керек нерсе. Алындай эмелер азыр биздин өнөрпоздор, жанагындай тиги чеберлер ошондой мына кыялда бардык эле жерде кыргыздын жакшынтка кийимдерин сатып атат. Сиз айткандай ал кыргыздын кийимдери ушунчалык кымбат эмес. Кыргыздын кыздарынын чапандары, жакшынакай көйнөктөрү, кооз өтүктөрү моундай ыңгайлашып, арномен салынган. Менин келинчегим бар. Мен аларга кийим алып берип жүрөмүн. Мен базарда жүрөмүн аралап. Сиз эң жакшысын алып берип атсаңыз керек да. Бирок жөнөкөй деле кие турган кийимдер бар да. Жөнөкөй болгон чакта дагы
менчелик ошол жөнөкөй кийгизгенге дагы мүмкүнчүлүгү жоктор толтура азыр. Жок, эгерде Биз эмне үчүн зордошубуз керек? Сиз ушинтип мына сиз абдан 2 диплому бар адис экенсиз. Сиз ушундай алдыңкы көз караштагы адам болуп туруп эми кыргыздын кийимин кийбей эле коелу, кымбат экен. Жок, мен сизге эже кайталап айтамын. Мен бул нерсени мен четке каккан жокмун. Эл күбө. Мен айтып атам. Мен ошол кийимге кошуламын. Ошол кийимди мен колдоймун. А бирок канчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар деген суроону гана коём. Моундай мисалы эркек киши кийип турганда кийинбей эле кыргыздын жакшынакай шыңы бар, чий баркыттан болобу, баркыттан болобу, азыр эми материалдын түрү көп, 1000 миллион мындайча айтканда. Ошондон жакшынакай кылып эле моундай костюм кылып кийсе болот да. Сакалы жок эле мындай ак калпак кийип, бирок тилекке каршы калемеже биздин коомчулукту могу сүрөттөгүлөр басып кетишти. Ал мындай ислам болуш үчүн эле сөзсүз кийим кийиш керек эмес. Мына Африкада жип-жалаңач болуп эле мусулман болуп жүргөн айыл эркек турат. Эгерде ислам болбогондо мен сизге кайра айтамын. Эгерде ислам болбогондо биз якуттардай болуп жоголот элек. Ислам мына көкүрөктө болуш керек. Адамдын көкүрөгүндө, акылысында болуш керек. Ал жалган сөз. Кийим менен чектелбейт. Төбөдөгү төбөл менен акыркы алсызга чейин айтылып аткан курук сөз. Мен көкүрөгүмдө бар, башка эч экенди билбейм. А көкүрөгүңүздөгү болгон нерсени эмне үчүн сыртка чыгарганга болбосун эжеке? Жок, ал деген Пакистан менен Ирандын кийими эмес. Жок, ал Пакистан менен Ирандын кийими эмес. Ошо кыргыз кийими менен кийсе болот да. Ал адамдын кийими. Себеби дегенде ал абийирин тосуп атат. Намысын коргоп атат. Кыргыздын кийими абийирсиз кийим. Эже, мен кыргыздын кийими болсо бериңиз, мен алайын ошону деп атам. Ой, толуп турат базарда. Базардагы кийимдеги болгон айырмачылык калемеже. Экөөбүз базарга чогуу барайлык. Ошол жерден баалап көрөлүк. Мен 2 кызымды кантип кийиндирмин? Жөнөкөй базардагы кийим менен. Мисалы бир хиджаб канча турат? Мисалы көйнөк менен сиздин эмеңизде канча сом турат мисалы? Эже, мен гуманитарный эмет кийип коюңуз деп берип. Мен жалпы жонунан айтайын, эгерде мен кыргыз колоритине салып кийинтиргим келсе, мен 3 кызымдын ордуна 1 кызымды араң кийгиземин. 3 кызымдын ордуна 1 кызымды араң кийгиземин. А бирок калганына каяктан тыйын табам мен? Мен и так мен зарплатам жетпейт ал катышка. Хиджаб канча турат мисалы сиздин оюңузча? Мен кийим, мен оюмча, мен орто кийими, орто жаштагы кызым үчүн кыргыз улутундагы кийимди алып бергим келсе, бери дегенде 15 000 сом турат. Эгерде толук кийиндиремин деген болсом. Жок, мунуңуз туура эмес, бул жалган эме. Кыргыздын кийими жакшынакай эле арзан турат. Муну кийгиңиз келбей атпайбы? Мисалы хиджаб канча турат макул? Мен жаным менен кийем. Мен кыргызмын. Ой, кыргыздын келиндерин эмнеге капкарга чүмкөйсүңөр ай? Чүмкөгөндөн эмес. Мен ал аялымдын намысын, анын уятын гана жаап атам. Ошон үчүн Кыргызстандын жолу ачылбай атат да эле, ай. Эже. Ойлоңгула дем кишилер. Эже, келиңиз. Медреседе мешитте айтчу ошолорду. Кыргызстандын келечеги үчүн мына ошол кыздарыбыздын киндигин ачып, анын жатынына суук тийгизбей, анын аласынан шамал айдатып, төрөгөнгө жаратпай калтырбастан, аны биз ошол шамалдан дагы, жаман сөздөн дагы, жаман көздөн дагы ороп, эртеңки күнү кыргыздын тукуму улансын деп жасап атабыз. Эгерде сиз айткандай кылып моул түспөлгө өтө турган болсок, ошондо кыргыз жоголот эжекеси. Ай, бул деген эми адамды тиги Кудай жараткандан кийин Кудай бизди ошондой жараттыбы? Эгерде сенин сымбатың келишип турган болсо, ошо европалык болсо, жоксо ар ким өзүнүн динине жараша кийинет да. Сиз эмгек сиңирген маданият кызматкерисиз эже. Маданият кызматкери. Бул сөзүңүз туура келбей калат кыргыз үчүн. Ал тиги сиздин исламдын көз карашы. Жок, кыргыздын көз карашында туура. Кыргыздын көз карашында туура келбей калат. Курманжан энени тааныйсызбы? Тааныйбыз. Ушундай болуп чоңойгонбу? Ал доор башка. Доор эмес. Ал доор башка. Доорду айтпаңыз. Доор башка. Доорду айтпаңыз. Инсан үчүн доор экинчи маселе. Курманжан энебиз 90га чыкканда сүрөткө түшүп турган Курманжан эмне бутун көрсөтүп түшмөк беле? Ал заман башка болгон. Кыз мезгилинде дагы бутун көрсөтүшү мүмкүн беле? Кыз кезинде көз караш. Бүгүнкү доор башка да. Доор башка. Сизди сыйлайбыз. Сиздин ордуңуз, салмагыңыз бар. Мен ушундай сөздөрүңүздү азыр мүмкүнчүлүк бар мезгилде элдин астында кечирим сурап, урматтуу калкым, кыргыздар мындай болгон эмес эле. Кыргыздар кыргызчылыкка кайтканыбыз дурус эле. Мына ошол исламды окутуп аткандардагы кыргыздын кайсы бир түсүнө, кыргыздын эжелики бир маданиятына, табиятына тартып атышат деп бир ооз айтып койсоңуз, сиздин пайдаңызга ойнойт. Мен эч кандай элден кечирим сурабайм, исламдан тем более сурабайм. Кыргыздын кийимдери мыкты кийим, касиеттүү кийим, ыйык кийим. Аны эч ким талашкан жок. Биз колдоп атабыз. Анан кийин эми
капкара кылып кийискен эмне кереги бар? Кыргызстан татынакай эле кийсе болот. Да ал түгүл мына ореке жана хиджаб кийген капкара кылып Иран менен Пакистандын кийим кийген кыздар даже ушу кыргыздын жоолук салынганын бузуп атпайбы? Мындай кылып жерин эме төйнөгүч менен сайып атпай татынакай үлпүлдөтүп апапак, кыпкызыл, көк, жашыл ушундай түрлүү кийсе болобу? Кыздын кыздай урматы болуш керек. Келиндин келиндердин урматы болуш керек да. Кыздардын урматына, келиндердин урматына токтолчу болсок, биз азыр сиз айтып аткан кыргыздын улуттук колориттик кийимине биз кайрылып ошону кийсек деп атабыз. Кыргыз жаштарынын канча пайызы мына ошол кийимде жүрөт? Кыргыз кыздары шөкүлүчөн, кыргыз келинчектери сиздерди болгон апалар жакшынакай элечекчен, кайсы канча пайызы жүрөт? Айтыңызчы. Кыргыздын кыздары азыр көп эле жакшы. Жок, пайыздап айтыңыз. Пайызын билбейт экен, мен социолог эмесмин. Жок, сиз жалпылап айтыңыз. Жарымы? Мисалы үчтөн бири, сиз төрттөн экиси. Экөөбүз мисалы тияка баратканда бияка баратканда маршруткага түшөбүз, туурабы, көпчүлүгүндө. Анан мен мисалы элечек кийсем тиги биягы жапыс да. Анан мен мынтип турамбы? Мисалы. Кандай дейсиз? Жок. Элечектин дагы түрлөрү бар. Маршруткага байланышпаган маселе же. Анан сөзсүз элечек кийгенде абирдүү болуп, эгерде мен тиги жоолук салынбай жылаңмаш турсам абирсиз болуп калбайм да. Ал сиздин көз карашыңызда. Бул артта калгандык. Сиз жол жактагы айткан сөзүңүзгө тескери сөз сүйлөп атасыз. Башында айттыңыз, Улукбек мырза сурады. Эжеке кийим дегенде эмнени түшүндүрүп бересиз дегенди сиз айттыңыз. Эми башы көрүнүп турган болсо абийирсиздик болобу мисалы сиздин көз карашыңызча? Менин көз карашымда эмес эже. Бул улуу жараткандын мыйзамындагы көз караш. Меники эмес эже. Антип кабыл албаңыз. Сизди мени чогуу жараткандын мыйзамы ошентип айтат. Себеби дегенде бул жерде айтат. Эй пайгамбар дейт. Жубайларыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткын, үстүлөрүнө сырткы кенен кийимдерди жамынышсын. Бул алардын таанылуусуна аял катары жана кордолбоолоруна жакыныраак болот. Себеби дегенде улуу жараткан кечиримдүү жана мээримдүү деп айтат ыйык Куранда. Бул сөзгө эмне дейсиз анда? Эми мындай да, бул Куран таралган пайгамбардын мекени чөлдүү мекени, кум ызгып учуп турса, 60 градус болсо, бул пайгамбар бүткүл аалам үчүн келген. Ал пайгамбардын талашпайлыгы боло, аалам үчүн келди. Биздин пайгамбардан кийин эмес, олияларыбыз, биздин да пайгамбарларыбыз болгон, биздин кыргыздын улуу салт санасында, маданиятында, түшүнүгүндө даанышман эл болгон. Ал пайгамбар менен биз жашап аткан жокпуз да. Пайгамбар өткөн кылымдарда, орто кылымда жашаптыр. Ал өзү жанагы 60 градус ысыкта жашаса, чөл болсо, удургуп турса, аяктын эркектери дагы башына жоолук салып жүрөт. Чөлдүн чөлдөй, тоонун тоодой өзгөчөлүгү бар. Тоо деген тоо. Чөл деген чөл. Ошондуктан ар бир эл өзүнүн өзгөчөлүгүн сактап калыш керек. Туура айтасыз. Ошондуктан биздин кыздарыбыз бүгүн колдон келсе, улуттук кийимге калып, анан реформаланган түрлөрүн кийсе, жакшы эле болгон да, жанагындай капкара болуп, тулгатындай болуп, капкара хиджабтарды кийип, самсалап жүрүшпөй. Көрсөң астан чыга калсаң, коркосуң. Мен өткөндө бир мисал айтпайм. Жалпы мусулман келинчектери үчүн мындай жаштарды айтып атам. Тулгатын деген орой сөздү айтсаңыз, анда сиз мени кечирип коюңуз, мен сизге да айта турган сөзүм бар. Мына жерде мисалы мен өткөн 2 жыл мурда мен бир жака барасам, бир келинчек келатат, 2 кыргыз. Бирөө жанагындай хиджаб кийиптир, бирөө болсо кадимки эле капкара сетка, анан башына эмет туруп, бияк жагында жанагы тиги савистин чыккандай болуп туруп, биягынан байлап алыптыр. Таптакыр бети көрүнбөйт эле, моякта эмес турат, биягы мынтип колуптур. Анан биринчи көрүп мен жүрөгүм чүгүп кетти ас жерден. Таң калып баратсам, кыргызча сүйлөшүп баратат. Эми ошол эки мен бул жерде силерди айтып аткан жокмун, эмне сиз депчи. Мына сырттан келген, башка элдин, ошо Пакистандын болот, ирандыктар болобу, мындай традиционный өздөрүнүн көз карашында эметкен, ошо келип кыргыздын кыздарына үйлөнүп, анан өзүнүн жанагындай тиги ата бабасынан келаткан кийимдерди кийгизип атпайбы? Эгерде биз бул иммиграция маселесине тийиштүү маселеге көтөрүлгөн болсок, чындап эле биздин кыргыздарыбыз, кыргыз кыздары аркасы азыр Кореяге тийип ит жеп аткандары толтура, туурабы? Ал жерде уят, намыс, ариет, кыргыздын улуту, дөөлөтү, келечеги жөнүндө ойлонбогондор толтура да. Жок, мен Кытайга катын болуп, ал жерде биздин Кыргызстандын ичинде канчалаган жээндерди көрсөтүп толтуруп аткандар толтура да. А бирок биз Кыргызстандын жок дегенде келечеги үчүн кызмат кыла турган кийим жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына туура. Ошон үчүн сиз жогору жакта айттыңыз, кыргыздардын өзүнүн жашаган климаттык шартына жараша кийимди кийген учурда баркуттанбы, пом баркуттанбы же чый баркуттанбы өздөрүнө ылайыктуу болгон, алардын денесине зыян жеткизбей турган кылыптуу кийген болсо деп айтып аткан сөзүңүз, биз шариаттын дал өзүн айтып атасыз.
Бир гана сиз келип туруп, адашып келип туруп, кыргыздардын ошентип жок дегенде келечеги үчүн кам көрүп, эртеңки күнү бир баланы тиктеп отурбасаң 8ден 10дон бала төрөйүн деп, кыргыздардын санын көтөрүү үчүн аракет кылып аткан кыздарга доо кетирип атасыз тул катын деп эже. Эгерде алар тул катын болсо, көчөгүн ачып жүргөндөр кимдер алар? Тул катын деген тул катындай деп атам. Мен салыштырмалуу айтып атам. Салыштырмалуу айтып атсак болот. Бул катындар жөнүндө эмес, мен кыргыздын кийими жөнүндө айтып атам. Биздин коомду ким басымдуулук кылат? Ар түрдүү улут бар. Антип айтпаңыз. Ар түрдүү улут бар. Суроого туура жооп бериңиз. Алдыңкы кыргыз кыз болуп турабы? Кыргыз кыз эмес ал. Суроого туура жооп бериңиз. Эмне деп жооп берейин? Эртеңки күнү жаз келет. Дагы Алланын райымы бар экен, бизге кыш берип, алар аргасыздан жамынып атат. Эртең жаз келген мезгилде сиз өзүңүз иштеген билим берүү министрлигине кирип бараткан мезгилде эшиктин оозунда 5 мүнөткө күтүп туруңуз. Канчалаган моундай сүрөттү көрөсүз ошондо. Биз ошол жөнүндө сөз кылып атабыз эжеке. Азыр ошол жөнүндө күйүп атабыз биз. Кыргыздын А сиз болсо кыргыздын келечеги үчүн кам көргөндөрдү келип туруп айыпка жыгып аткандыгыңыз туура эмес эже, маданият ишleri катары. Жок, кыргыздын өңүн буруп атпайбы? Эже кыргыздын өңүнөн мурда анын сөөгү керек. Сен ошо тиги хиджаб кийгендерди колдоп атасыз. Эмчи кыргыз Мен колдогон жокмун эже, мен кыргызды сактап калайын деп атам. Кыргыздын өңүн сактап калыш үчүн ошо кыргыздын кийимин кийиш керек. Кыргыздын өңүнөн барда кыргыздын өңүнөн мурда сөөгү керек болуп атат эже. Кыргыздын өңүнөн мурда сөөгү керек болуп атат. Канткенде кыргыздын тукум уланат. Канткенде эртеңки күнү кыргыздай болуп уланат. Сиз ойлонбойсузбу эжеке? Эмне үчүн биз башка сүрөт жөнүндө сөз кылып атабыз? Эмне үчүн биз жакшынакай сүрөттү талашып атабыз? Кыргызстан Кудайга шүгүр, жайында 40 градуска чейин ысыйт. Аны капкара болгондо кара кийим өзү негизи ысыктай аябай тартат. Кандай болгон чакта дагы эже, күндүн ысыгынан, шамалдын аптабынан кишинин көзү жаман эже. Аны сиз эстен чыгарбаңыз. Канчалаган кыздарыбызды көзүбүз менен союп коюп атабыз. Канчалаган кыздарыбызды көзүбүз менен зордуктап коюп атабыз. Мода кийим менен кийинген кыздар качан күнөөлөй албайм. Мода менен кийинип аткан кыздар мен күнөөлөй албайм. Ар бир улуттун өкүлү бар. Анан кийин кыргыздын кыздарын такыр эле жалаңачтанып да калган жок. Аны антип жаманатты кылып кереги жок. Бирок бүгүн биздин президент туура маселе койду. Кыргыздын өң келбетин сактап калалы, салтыбызды сактайлы деп туура айтты. Мен сизге айткым келген нерсе, биз экөөбүз бүгүн чындап эле кийимди талашкан жокпуз, балким экөөбүз пикирибизди талашып атабыз. Сиздин пикириңиз, мен бир канча статистикалык маалыматтарды айткым келип турат, устаз Улук мырза. Бул маалыматтар албетте 79-80-85 жылга чейинки болгон маалыматтар. Азыркы күнү биз Американы батышты өнүккөн өлкө катары, өнүккөн чөйрөк катары алардан таасир алып, ошонун багытында, ошонун агымында барууну эп көрүп, анын натыйжасында келип, биз келечектеги кыргыздарды жоюп алуунун алдында турабыз эже. Мына ошол Американын тастыктоо Америка Федерациясынын федералдык бөлүмүнүн 79-жылкы берген маалымдоосу боюнча 40% америкалык аялдардын 40% үй бүлөлүк маселенин аркасында неге коопсуздук иштеринин кызматкерлерине, ички иштердин кызматкерлерине кайрылат экен. Ал эми 25% өзүн өзү өлтүрүүгө үй бүлөлүк чыр-чатактын аркасында келип дуушар болушат. Бул 25% жалпы америкалык аялдардын 25%, ал эми жогору жакта 40% болсо, алар баары кандай болгон үй бүлөлүк көйгөйлөрдүн аркасынан. Ал эми 1987 мына ошол америкалык изилдөөнүн аркасынан чыккан натыйжа боюнча 79% америкалык аялдардын бардыгы өз күйөөлөрүнөн жабыр таткандар. Ал эми ошол эле 1987 жылы 17% аялдар өздөрүнүн күйөөлөрүнөн же көчөдөгү эркектерден таяк жегендиктен алар атайын адам оор акыбалда больницанын кайсы бөлүмүнө түшөт? Реанимация бөлүмүнө түшөт. Мына ошол 17% аял реанимация бөлүмүнө түшкөн. А 83% ар кандай дене боюна алган жаракаттын натыйжасында ооруканага кайрылган. Бул көрсөткүч эмнени көрсөтөт дегенде, мына ошол аялдардагы болгон сиз айтып аткан абийир тосулбай калганда, аялдардын өөрдү көрсөтүлбөй калганда андан кийин ушул кордукка жетет. А биздин динибиз эже, мен сизге ачык айтайын, мен диний билимим катары бар катарыдагы, жана жогорку дүнүйө илимин дипломунун ээси катарыдагы айтайын. Ислам дининде болгон аялдардын укугун, алардын намысын коргогон дин жок. Ошондуктан пайгамбар айткан, бул аял силердин түбөлүк жан шеригиңер болот. Андыктан аларды дайыма аяп, алар кыз мезгилинде силер үчүн
сый урмат болот үйүңөрдө, бейиштин ачкычы болот деген. Келинчек болгон мезгилде диниңердин жарымы болот деген. Апа болгон мезгилде силерди таманына сактаган, бейиш көтөргөн адам болот деген. Эже, биз сиздин таманыңызга жыгылабыз. Эже, биз сизди сыйлап маңдайыңыздан өбөбүз. Биз сизди төргө өткөрүп, байбиче эне кылабыз. Качан сиз мына ошол Кудай Таала буйруган баалуулуктарды, дөөлөттөрдү тутунуп, анан чыныгы келинчек болгон учурда. Мындайда сиз пайгамбардын насааттарынан келтирип атасыз. Биз азыр пайгамбардын насааттары менен эмес, Кыргыз Республикасынын конституциясы менен, закондору менен жашайбыз. Ошого кыргыздар өздөрү парламентке калып чыккан гражданин катары, адам катары. Анан сиз азыр Американын статистикасын мусулмансызбы? Мусулмансызбы? Жок, бир гана суроо. Мусулман эмесмин. А кимсиз? Кыргызмын. Жок. Кыргызмын. Бирок Кудайга ишенем мен. Ал ислам болсо эле сөзсүз эле пайгамбардын эметип. Жок. Беш бал намаз окуш керек эмес. Келиңиз, анда биз өзүбүздү такташып алалы. Мен ким менен сүйлөшүп атканымды билейин. Котуруңуз. Мен азыр айтайын. Сиз Американын статистиканы келтирдиңиз. Ошо бүгүнкү күндө Иранда, Пакистанда, Афганистанда, Сирияда, Египетте аялдардын айбири кетип, өлтүрүлүп, балдары менен көчөдө калып, талаада калып атпайбы? Ошо исламдын борбору болгон мамлекеттерде талкаланат. Алардын канчасы өлүп атканын, канчасы больницага жатып атканын, канчасы качып кетип атканын, канчасы зордукталып атканын сиз эмче айтпайсыз анда? Мен дагы бир жолу сизге кайталаймын. Мына интернеттен дагы, телевидениядон дагы, басма сөз беттеринен дагы бүт дүйнөдө айтылып келип атат. Билим берүү министрлигинде иштеп туруп, бүткүл дүйнөлүк маалымат каражаттарына анализ жүргүзүүнү билбесеңиз, эже мен сизге айыптар эмесмин. Сиз айыптуусуз. Эмнеге мен билбейм? Сириядагы болгон көйгөй бул диндин көйгөйү эмес эже. Сирияда 10-3 жолку жыйынында ошол жердеги көйгөйдү токтотуп коюш үчүн болгон көйгөйдө 2 жолу Россия, 1 жолу Кытай вето коюп койгондугун көрдүңүзбү? Сиз көргөн жоксуз муну? Эмне көргөн жокмун? Сиз көрдүңүзбү аны? Көргөн менен ал сөзүнө бардык. Терроризмде согушка ошол согушту токтотууга салбаш керек. Жөнөкөйдө жашап аткан учурда. Бириккен Улуттар уюму ошол нерсени токтотууга киришкен учурда Кытай алгачкылардан болуп вето коюп койгонун көрдүңүзбү? Ал Кытайдын позициясы да. Андан кийин 2 жолу Россия вето коюп койгонун көрдүңүзбү? Көрдүм. Андан кийин эмне үчүн келип туруп бүгүн мусулмандар күнөөлүү дейсиз? Ошо мусулман өлкөлөрүндө болуп атат да. Террор ошол жерде болуп. Анализ бере албасаңыз мен күнөөлүү эмесмин эже сизге. Экинчиден, андай эмес. Бардык мусулман мамлекеттеринде, өзгөчө Египетте жападан жалгыз мусулман кишини демократиялык жол менен деп Американын кыйкырыгынын астында келип туруп өздөрү тандап алган президентти шайлап койгондон кийин 1 жылдан кийин аны дооматка жыгып, аны жок жерден алып барып түрмөгө тыгып, аскерий төңкөрүш болгонун уктуңузбу? Уктуңузбу ошону? Уктук. Аскерий төңкөрүш болсо, мусулман аялдарын эмчен сиз күнөөлөйсүз? Саясий структурасы эмес, бүгүнкү күндөгү биздин кыз келиндерин кыргыз кийимдерин эмне кийбей атат. Мамлекетибиздин саясий көз карашы биздин эркектерге дагы, аялдарга дагы түздөн-түз өзүнүн таасири бар. Ошондой болуп атат. Ошондуктан ал чыр-чатак жөн чыкпайт. Сөзсүз эле бир акча берип койсо жасап койбойт да. Жасап койбойт да. Сизден суранамын. Сиз дагы бир жолу интернетке кайрылып, ошол жердеги болгон көйгөйлөргө жакшылап назар салыңыз. Согуш болбой турган убакта дагы жанагы сиз айтып аткан көйгөй ошо мусулман өлкөлөрүндө андан бетер толуп атат. Мусулман өлкөлөрүндө эң акыркы деген аял жок дегенде ошол денесин жаап жүрөт. Анда денесин жаппай эле, эч кандай кордуктоого, сексуальный рабыня болуп аткандар толуп атат. Бузулуп аткан толуп атат. Ошол эки ислам өлкөлөрүндө кайнаган, кыздарыбыз бар, намаз окуган, Меккеге баргандардын демесинде болуп турат ошондой нерсе. Кыздарыбыз бар бузуп атат. Мынандай болгон кийим. Жок, андай эмес. Именно ошол элдин өкүлдөрү. Ошондуктан эжекеси бул маселеге келгенде сиз былайча айтканда мамлекеттик сыйлыкка, биз көргөн 105 сериябы же болсо жанагындай мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон киши катары, мамлекеттик сыйлыкка даңк медалына ээ болгон киши катары сиз маданияттарды ачык тааныңыз. Чыныгы айыптуу жери болсо, айыптуусу менен айтыңыз. Бул адилеттүүлүк болот эже. Сиздин көз карашыңыз келишпей атса, бул башка маселе. Жок эже. Азыркы күнү жок, кантип Кыргыздын кийимин кыздарга кийгизбес үчүн айтыңыз. Келиңиз, биз Кыргыз. Мак окумал экенсиз. Эки дипломуңуз бар. Кантип бүгүн ислам медресесинин окуу жайларында окуп аткан кыздарды кантип кыргызча кийинтебиз? Кантип кийинтебиз? Мен мындай сунуш айтып элем. Келиңиз, мамлекетке сунуш жазалык.
мамлекеттен атайын ишканалар ачылсын дагы, ошол ишканадан улуттук колорит менен кийилген кийимдер базарда турган кийимдер менен баасы бирдей болсун. Келиңиз. Базарда сатылып атат да, сатып Жок, атпайбы? эже, мен айтып аткан нерсем Кыялга барса эле арзан эле сатылып атат. Эже, келиңиз жөн эле көжөкө силмең айтайын. Мен кызыма ошондой кийим алып бергенге сиз жардамга келиңиз, мен кызымды ошондой кийим кийгенге даярмын. Макул эмес сиз Жана бул айттыңыз 15 000 деп, ага жетпейт. Жок. Канча болушу мүмкүн сиздин оюңузча? Башая кийип турган болсоңор 5 000 тегерегинде. Жок, эже. 5 000 тегерегинде жок Биз эми. базардагы кийимге 5 000 албайбыз кыздарыбызды. Жок. Базардагы Сиз кийимге аны базарга албайбыз. барбапсыз да. Базарга барбапсыз. Балким. Кыргыз кийимдери боюнча Балким. базарга барбапсыз. Мен кыздарым бар, келинчегим бар, баарына оокат кылып эле жүрөм эже. Ошончо дагы эме болуш керек да. Бирок эми бүгүн кыргыздын өңүн, кыргыздын кийимин кантип сактап калабыз? Сактап калуунун жолу эже динге кайтышыбыз керек. Дин аркылуу Жок, адамдарга дин деген эми агдап кийип беле ушу салып сакал койсо дин болуп эже, калабы? эгерде диндин арасында кээ бирки кийинген адамдарды Нарктуу салып болуш керек да. жок, кээ бирки адамдарды көрсөңүз, диндин баарына бычым салып салбаңыз сыртынан эле. Мына мен дин туткан киши катары маңдайыңызда турам. Мен кайсы бир пакистанга окшоп турамбы? Жок, сиз айткан жок, бирок биздин коомчулукта жаштардын арасында орто жашаган өкүлчү катары эркектин да аялдын ортосунда ошо мына ошол нерсени мен сизге айтам. Биз колдойбуз. Биз ошол нерсени жактайбыз. Биз ошол тараптабыз. Биз 10 кылым бери ошол кыргыздын кийимин сактап келген мусулмандар болобуз. Эгер ислам келбегенде бизди якуттардай кылып бизди жок кылгандар көп эле. Эже, көп эле. Эми ал талаш маселе. Исламсыз деле кыргыз жашап келген, жашай бермекчи. Анан жалаң эле ислам бул дүйнөнү кармап турат деген башка. Эгерде ислам ошондой таза болсо, эмне үчүн бүгүнкү күндө 72 агымга бөлүнүп атат? 72 агым деген ал жомок эже. Жомок эмес. Оозуна сөз албагандар, айта албагандар айта беришет аны. Жок, андай эмес. Ал жомок нерсе. Азыр ушул жерден кичине тынууга жасайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бир нече көзөмөлмөлөрдөн соң кайрадан жолугабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Көйгөйлүү маселе же көрсөтүү тууралуу ой пикириңиздер болсо төмөнкү даректер аркылуу байланышсаңыздар болот. 0559 442 504 0709 442 504. Көрсөтүүгө чогуу иш алып баруу үчүн демөөрчүлөрдү күтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү түшүнүктүн чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз кыргыз кийими канткенде оңолот, кыргыз кийими канткенде жоголот. Мына ушул маселелер туурасында талкуу жүргүзүп жатабыз. Азыр ушул жерден сизге акыркы суроону берейин эже. Чындыгында бул кейипибизде, бул бараткан багытыбызда кантсек кийимибиз оңолот, кантсек кийимибиз жоголот. Акыркы бир чечимиңизди ушуга белгилеп өтсөңүз. Менин оюмча кыргыз кийими жоголбойт. Анткени бул байыртадан бери биздин кыргыздын улуу энелер баштаган кыргыздын бүтүндөй зайыптар кыз келиндери өзүнүн кийимдерин өзү тигип ушул дүйнөгө ушул чоң маданиятка алып келди. Бул жоголо турган, бул түрк маданиятынын башында турган кийим, калпак баштап эркектин кийими дагы, аялдардын кийимдери дагы коостугу жагынан дагы, практикалык жагынан дагы ушундай көркөм, дизайнерсы дагы мыкты, жанагындай пайдаланылган материалдардын мындай нагыздыгы менен дагы, ден соолукка зыян келтирбегенен жагынан алганда дагы тери менен болобу, же жанагындай өздөрү токуп кийеби, же жүн аркылуу жүн менен кийиз кылып жасайбы, же болбосо жана шерстер аркылуу түрдүү материалдан жасайбы. Кыргыздын кийими бул дүйнөдөгү эң мыкты кийимдердин бири. Бул менимче кыргыз эли жоголбойт. Ошо кыргыз эли турганда ушу убактылуу момундай жанагындай кара кийинген, же болбосо башка элдин маданиятын бүтүндөй алып келген нерселер акырындап жоголот. А кыргыз кийими сакталып кала берет деп ойлойм мен. Акыркы ушул коомчулуктагы бир кооптонуп тура турган маселе болобу, кандай кийиниш керек, чындыгында кайсы кийимден кооптонсок болот, кайсы кийимден кооптонбосо болот. Улук мырза, урматтуу Кален эже, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен биз жашап аткан мезгил бул маданий жана жалпы массалык маалыматтардын глобалдашкан мезгилинде жашап атабыз. Бул учурда сөзсүз түрдө таасир берүү процесстери өтө күчтүү болот. Мына Кален эжебиз белгилеп аткан нерсе бир гана базар экономика эмес, балким бул маданияттардын, күчтүү маданияттардын, күчсүз маданияттарды тебелеп кетүү процесстери жүрүп атат. Бул учурда мен айтат элем, улук мырза, биздин кыргыз элин анын улуттук дөөлөтү менен, анын улуттук кийими менен, анын баалуулуктары менен, анын көөнөрбөс маданиятын сактап кала турган исламдан башка арга жок. Эмне үчүн дегенде дин
ар бир улуттун улут болуп, журт болуп, эл болуп, нарк насили менен, каада салты менен, баалуулугу менен сакталып калууну үйрөтөт. А бирок ошол учурда бизди башка маданияттар басып келип, биздин кыздарыбызга азыркы учурда чоң ишканага барсаңыз, бир да көйнөк кирген аялды көрбөйсүз. Баары шын кийген. Эң эле жакшысы шын кийген. А жай кеске келген учурда эмне болот? Ал шымды дагы чечип салат. Бул эмненин таасири дегенде биз айтып аткан бүткүл дүйнөлүк глобалдашуунун таасири. Мындан эмне сактап калат бизде? Президенттин Коопсуздук кеңешинде айтып койгон сөзү эмес. Балким мына ошол улуттун жашоосунда, канында, жанында аралашып жашаган маданият сактап калат. Ал кайсыл маданият дегенде мусулман кыргыз маданияты сакталып калат. Ошол гана аман кармап калат. Эмне үчүн дегенде күчтөр чоң. Болгондо дагы сансыз. Ар кандай болор болбос бир кинонун тартып таркатып коет. Ошол кинодо чыккан актрисанын туурап биздин кыздарыбыз көчөгө чыгып атат. Киндигин ачып, желкесин ачып, төшүн ачып. Бул жөнөкөй бир фильм. Анан сырткаркы маалымат каражаттары аркылуу агып келип аткан кир октун көптүгү бул биздин чыныгы кыргызчылыгыбыз гана, дишылыгы, мусулманчылыгыбыз гана тосуп калбаса, анда биз сөзсүз түрдө эртеңки күнү бул цивилизациянын канализациясына алып кетишибиз толук ыктымал. Канткенде кыргыз кийими болот, канткенде кыргыз кийими жоголот. Мына ушул үстүндөгү карама каршы пикирлерге күбө болдуңуздар. Албетте, эки тараптуу түшүнүктөрдүн туурасын өзүңүздөр кабыл алат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.